Куланак ГЭСи өлкөдөгү алгачкы жергиликтүү инвестор салып жаткан жалгыз гидроэлектр станция. Нарын өндүрүштүк ишканасы кубаттуулугу 100 мегаватт болгон ГЭСтин курулушун баштагандан бери жумушчуларда тыным жок. Анын курулушунун курамына плотина, суу кабылдагычы, деривациялык канал, оргутуучу бассейн, ГЭСтин имараты жана сууну буруучу канал салынат. Ошондой эле Учкун айылына жакын жерде 68 мегаватт болгон ГЭСтин каскады курулат. Учурда анын долбоору даярдалууда. Мындан кийинки планда дагы 10 километрде ылдый кеткен Учкун айылынын түшүндө болуп калат. Бул 68 мегаватт. Бунун долбоорунун да иштери башталып атат да. Бул бүткөндөн кийин эле бул 3 жылдан кийин деп атабыз. Балким 2 жылдан кийин азыр проект иштери жүрүп атат. Бул мисалы үчүн 100 мегаватт болсо 68. Ал дагы аз эмес да. Бул баягы мурун Союз убагындагы изилденген сторлор да. Верхний нарын деп каскад деп жүрөбүз. Бул ошолордун уланысы да. Жыл башында курулушу башталган Куланак ГЭСинде жумуш кызуу жүрүүдө. Ушул тапта ГЭСте арматура чыгаруучу завод, жумушчулар үчүн дагы кошумча 200 орунду жатакана салынууда. Ал эми кампа, лаборатория жана ашкана үчүн салынган имараттын ички жасалгоо жумуштары бүтсө эле колдонууга берилет. Арматурный цех салынып атат, каналга даярдалган арматуралардыкы узуну 60 метр, ал эми 24 метр болсо тиги механиктерге ошолордун слесарлар машина чоңдошуп жай болот, 60 метр арматурный цех болот. Бийиктиги 13 метр. Сыртын иш үстүн жабабыз. Ошол убакка сентябрда, октябрларда жумушка берип калабыз буюрса. Куланак ГЭСинде иштеген жумушчулар үчүн атайын 4 жатакана курулган, анын ар бири 100 кишиге ылайыкталган. Буга чейин анын экөө бүткөрүлүп, азыркы учурда 200гө жакын жумушчу жатып иштөөдө. Келечекте дагы кошумча 2 жатакана курулса, жалпы 600гө жакын жумушчу орун түзүлөт. Өлкөнүн энергетикасынын тарыхындагы келечекке жол ачкан Куланак ГЭСинин курулушу 3 жылда аяктайт. Анын курулушу менен райондогу Учкун, Сары Ой айыл аймактарынын 5081 гектар айдоо аянтын суга суу менен камсыздоо жакшырат. 2100 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. Азыркы тапта вакталык шаарчыдан тышкары административдик имараттын курулушу аяктоо алдында турат. Ушул жакка келип иштегениме 2 ай болуп калды. Буюрса жумуш жакшы жүрүп атат. Жатаканасы болгон жакшы, условия аябай жакшы. Ошо баары ойдогудай иштеп атабыз. Буюрса жумуш жакшы жүрүп атат. Куланак ГЭСи ат башы ГЭСинен 2,5 эсе чоң болуп, кубаттуулугу 100 мегаваттка жетет. Ал ишке кирсе, жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөрү күтүлүүдө. Демек, бул Нарын облусун электр энергиясы менен толук камсыздайт дегенди билдирет. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.